хиджама инсульт, инфаркт, жогорку кан басымдуулук деген ооруларды өтө жакшы алдын алат жана өтө жакшы дарылоого жардам бере алат. Хиджаманын пайдасы аябай чоң. Бирок туура жасабыз керек. Жанагы практика жүзүндө эле үйрөнүп алган хиджама жасап жүргөн адамдар адамдын кан басымын өлчөбөстөн туруп, анын аз кандуулугу жокпу, аны билбестен туруп, дароо хиджама коюп башташат. Канча көп банка койсо, ошончо көбүрөөк акча болот деген максатта болуп кетип атат. Ошон үчүн ага карабай эле банканын аркасына 20, 30, 40, 70ке чейин коюп койгон адамдарыбыз бар экен. Ар бир адамдын ошол коюлган диагнозуна жараша өзүнүн илимий далилденген точкаларынан алып жасалса, хиджаманын пайдасы аябай чоң, өтө чоң. Биздин ата бабаларыбыздан бери өзү илгертен эле жаңы төрөлгөн ымыркайларда дагы кыйма деп коет, аркасынан кесип, чоң энелерибиз кесип, ушундай жасап жүрүшкөн. Адамдын кан басымы өзүнүн нормасынан, деңгээлинен дароо көп түшүп кетет дагы, адам өзүн жоготуп коет. Бирок хиджама алдыргым келет, бул сүннөт экен, пайгамбарыбыз жасаткан экен. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кайрадан Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын куттуу студиясында сиздер менен жүздөшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу берекелүү болсун. Бүгүнкү кылган дуалардын бардыгы тең. Кудай таалам өз даргөйүндө кабыл кылсын эле дагы. Бүгүн биз сиздер менен ушул элдик медицина жаатында, хиджама кылуу жаатында, ушул жаатында сөз кылсакпы деп турабыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга элдик дарыгер агабыз Асан Ажы Калыбеков келип отурат. Куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Жума күнүңүз маалек болсун. Өзүңүздөрдүн дагы жумаңыздар маалек болсун. Асан Ажы, эми айтыңызчы, мынакей баягы көп эле хиджама деген түшүнүктөрдү абдан көп биздин коомчулукта популярдуу көрүнүш десек деле болот да. Анан негизи эле ошо сөз башынан болсун, хиджама деген эмне, ошол жаатында бир жалпы түшүнүк берип кетсеңиз, анан калган темабызды улантып кетебиз. Абдан жакшы болот. Хиджама өзү мен ушул максат азыкем сиздер менен байланышып, ушул элге бир туура маалымат берип коюу боюнча бир сүйлөшөйүн деп ойлоп жүргөнмүн. Алланын насиби менен өзүңүз ону кылып байланышып калдыңыз. Алла ыраазы болсун, студияга чакырып суроолорду берип атканыңыздарга. Биринчиден ушул бизди бүгүнкү ыйык жума күндө, жума майрамда жолуктурган Алла Таала чексиз мактоолуу шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү жума майрамыңыздар маалек болсун. Бул хиджама биз окуп, хиджама боюнча билим алганда, ошол хиджама өзү эмне? Хиджаманы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманынан бери окутту бизде. Хиджама денедеги жаман кандарды, топтолуп калган эскирген жаман кан клеткаларды денеден чыгарып тазалоо. Хиджама денедеги туура жасалган хиджама денедеги иштеп аткан таза кандарга тийбейт. Эскирген, өзүнүн жумушун аткара албай калган жаман кан клеткаларды биздин денебизден, организмден тазалап чыгарып коюу. Анан бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт кылып калтырган экен хиджама. Кимден ким дарылангысы келсе, хиджама менен дарылангыла. Дарылангандардын ичинен эң жакшысы хиджама делген хадистер бар экен, сиз дагы өзүңүз жакшы билесиз. Биз ушул хадистерге, илимди окуган, хиджама боюнча окуган илимдерибизге амал кылып, ошонун негизинде элибизге кызмат кылып келе жатабыз. Абдан сонун. Анан хиджама кимдерге жасалыш керек өзү адатта? Өзү хиджама биздин ата бабаларыбыздан бери өзү илгертен эле жаңы төрөлгөн ымыркайларда дагы кыйма деп коет, аркасынан кесип, чоң энелерибиз кесип, ушундай жасап жүрүшкөн. Бирок эми ал маалда Алла Таала ар бир адамга касиет берет экен, жөндөм берет экен, чоң энелерибиз ушундай жасап жүрүшкөн. Хиджама эгерде адамда ушул хиджама жасаганга болбой турган көрүнүштөр болбосо, анда ар бир адамга жасаган бул зарыл, сүннөт. Хиджама
кимдин кан басымы төмөн болбосо, аз кандуулук менен жабыркабаса, демек ал кишиге хиджаманын илимдери менен хиджама жасаган жакшы. Бардыгына жасаса болот. Эгерде зарылчылыгы болсо. Бирок орусча айтканда профилактика катары, алдын алуу катары, сүннөт күндөр менен, жакшы күндөр менен, хиджаманын мезгилдери менен алып жүргөн бул бардыгына жакшы таасир берет. Демек, бул жерден да маани бериш керек экен. Эми сиз дарыгер катары деп билебиз да, кан басымы төмөн болсо, демек болбойт экен. Болбойт. Жана сахар менен ооругандаргачы? Сахар менен ооругандарга хиджама аябай жакшы жардам берет. Мен ушул мына хиджама кызматы менен 8 жылдан бери иштеп келе жатамын. Бизге келген сахар менен келген пациенттерибизге аябай жакшы жардам берип атат. Хиджама эң негизгиси өзүнүн илими менен ар бир адамга индивидуалдуу диагноз коюлуп, ар бир адамдын ошол коюлган диагнозуна жараша өзүнүн илимий далилденген точкаларынан алып жасалса, хиджаманын пайдасы аябай чоң, өтө чоң. Негизи хиджама кандай ооруларга сунушталат хиджама алууга? Хиджама эң негизгилер. Эң негизгиси хиджама мына азыр бизде акыркы убактарда жаш муундарда дагы көп кездешип калып атат. Жогорку кан басымдуулук, 45 жашта дагы, 50 жашта дагы инсульт болуп калып атат. Азыркы жашоо турмушка байланыштуу инфаркт дагы болуп калып атышат. Хиджама инсульт, инфаркт, жогорку кан басымдуулук деген ооруларды өтө жакшы алдын алат жана өтө жакшы дарылоого жардам бере алат. Негизи багы хиджама менен кайсы замандын дарыгерлери иш алып барышкан? Мисалы, биздин доорго чейин десек болот. Биздин доорго чейин мен өзүм ушул хиджаманы Махачкалада түзүлгөн Ападит деген эл аралык элдик дарылоо боюнча ассоциация бар. Ошол ассоциацияда мүчөмүн. Ошолордун окуткан маалыматы боюнча, илими боюнча биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманынан берака окудук да. Пайгамбарыбыз хиджама жасаткан, ошо баш ооруганда жасаткан, отравление кылышканда жасаткан, бели ооруганда, жихад маалында, аттан жыгылганда хиджама жасаткан экен. Ошол доордон бери хиджама илимдери, хиджама өнөрү бар. Азыркы учурларда азыр мына илим өнүккөн сайын жаңыланып, хиджаманы кантип жасоо керек окута турган окуу борборлору ачылып атат. Бизде дагы мына Кыргызстанда дагы бир-эки жерлерди угуп атам. Анык билбейм, бирок окутушат экен. Москвада бар, Махачкалада, Казакстанда, негизи мына Орто Азияда көп мамлекеттерде хиджама тууралуу окуткан окуу борборлору бар. Бул жаңыланган азыркы талаптарга ылайык жооп бере турган болуп окутуп атышат. Эми ошол мисалы көп эле өзүңүз да айтып калдыңыз, көп эле адам азыр хиджама жасатып калды да. Анан дайым эле өзүнүн пайдасын береби же баягы жанагындай баягы адис эместерге барганда өзүнүн зыяндуулугун да алып келеби ал? Албетте. Бизде Кыргызда чымчык сойсо да касап сойсун деген макал бар. Ооба. Биринчиден өзү мен азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтып калайын. Хадистерге таянып, окуган илимдериме таянып, практикама таянып мен кепилдик бере аламын. Хиджаманын пайдасы аябай чоң. Бирок туура жасалыш керек. Анткени адамдын кан басымы анын курагына жараша канчада жүрүш керек. Аз кандуулуктун белгилери жокпу адамда, бул келген адамда. Балким ада аз кандуулук болуп жабыркап жүргөн болсо, аны дароо хиджама жасаганга мүмкүн эмес. Кан басымы төмөн болсо дагы дароо хиджама жасаганга мүмкүн эмес. Эгерде анын кан басымы төмөн болсо, аз кандуулукка белгилери болуп атса, ага биринчиден анализ тапшыртып, терапевттерден, медицинада кошулуш керек бул жерде, кардиологтордон кеңеш алып, азыр ушундай терапевт врачтар, кардиолог врачтар бар, алар өздөрү дагы бизден келип хиджама алып турушат. Айтайын дегеним,
адамдын денесине банканы коюп кесип канды алып койгон бул хиджама эмес. Хиджаманын килтейген чоң илими бар. Аябай чоң илими бар. Азыр муну соц тармактарда дагы тарап атат. Араб өлкөлөрүндө чоң диний аалымдар, ушу медицина кандидат науктары ушундай жарыяларды айтып чыгып атышат. Медициналык билими жок адамдарга хиджама жасатпагыла деп. Анткени адамдын ден соолугу, өмүрү аманат. Эгерде биз жөн эле практика жүзүндө үйрөнүп алып, хиджама жасап, адамдын ден соолугуна зыян келтирсек, анда жоопкерчилик моюнга түшөт. Кандай коркунучтар бар эгер ошондой туура эмес жазалып калган болсо? Бул жерде менин практикамда мага келген адамдар мурда башка жакта хиджама жасаттым эле, ушундай болгом деп айтып келишет. Коркунучтары, эң коркунучтары жанагы практика жүзүндө эле үйрөнүп алган хиджама жасап жүргөн адамдар адамдын кан басымын өлчөбөстөн туруп, анын каны аз кандуулугу жокпу, аны билбестен туруп, дароо хиджама коюп башташат. Койгондо дагы көп банка коюп коюшат. Себеби банканын санына жараша акча алышат экен алар. Бир банканы мынча сомдон коебуз дешип. Аларга бир тарабы жанагы акча маселеси дагы канча көп банка койсо, ошончо көбүрөөк акча болот деген максатта болуп кетип атат. Ошон үчүн ага карабай эле банканын аркасына 20, 30, 40, 70ке чейин коюп койгон адамдарыбыз бар экен. Хиджама алып атып эле дароо өзүн жоготуп коет. Анткени кан басым тез түшүп кетет. Адамдын кан басымы өзүнүн нормасынан, деңгээлинен дароо көп түшүп кетет дагы, адам өзүн жоготуп коет. Ушундай учурлар болот. Комага түшүп калышкан, скорыйга барышкан, реанимацияга түшүп калышкан. Мунун себеби эмнеде? Себеби ошол хиджама жасап аткан адамда адамдын анатомиясы жөнүндө илими жок, теориясы жок. Адамдын кан басымы канча болуш керек, кайсы куракта канча болсо нормада болот, аз кандуулуктун белгилери кандай болот, дем алуусу кандай, жанагы азыр жүрөктүн согушу, орусча айтканда пульс, сатурация деп, биздин денедеги кислороддун запасы кандай, ошолорго бардыгына кылдаттык менен мамиле кылып, анан өзүнүн окуган илимине таянып хиджама жасабаса, ошо азыркы учурдагыдай өзүн жоготуп жыгылып калган учурлар көп болот. Мага келген бир эки балдар айтып беришти. Хиджама алган, ошо давлениясы катуу көп түшүп кеткен, анан реанимациядан чыкпай калган, кайтыш болуп кеткен. Ал бала хиджама жасаган бала камалып кеткен. Мага келгендер ошо хиджама алыштан мурда мен азыр адамдар жакшы илимимен сурашат. Окугансызбы, билимиңиз барбы, сертификаттарымды көрүшөт. Эмне болду? Мурда хиджама алдың беле же биринчи жолу алып атасыңбы десем, мурда бир жерде алдырып, ушунда өзүмү жоготуп жыгылып калдым эле. Бирок хиджама алдыргым келет, бул сүннөт экен, пайгамбарыбыз жасаткан экен. Бирок ушунда коркуп жүрөт элем деп, анан биздин практикабызды, иштеген ишибизди ошол жерде көрүп, анан алдырышат. Негизинен Асан ажы, негизинен баягы кээ бирде баягы угуп калабыз, соц тармактардан деле угуп калабыз жанагындай. Жана баштан алганда жанагынтип тереңдетип, жана инеси менен чеккенде баштагы кан тамырлар кесилип, анан жанагындай эске тутуп калуу жөндөмчүлүгү жоголот. Анан жанагынтип денеге баягы кичине тереңирээк киргизип сайганда аяктагы кан тамырлар кесилип, баягы дене жабыркайт экен деген сөздөрдү көп эле угабыз да. Негизи азыр сиз айтып аткандын баары эле негизинен баягы профессионалдуулук жок болгондуктан ошол себебинен болуп калат. Негизинен баягы мен сизге көрүнгөндө деле сиз мен өзү жогорку давление менен барбадым беле. Барганда сиз биринчи күнү кабыл алып, менин жанагы кан басымды өлчөп, текшерип, шашпай сурап, анан мен ошолдо кардиологдон кийин дагы баргам. Ошолордун баардыгын тең анализин көрүп, анан баары лечение баштагансыз да. Негизи эле ар бир адамды ушинтип баштайсызбы? Ооба, биз келген адамды сөзсүз түрдө биринчи суроо жооп болот. Кандай даттануулар бар? Канчадан бери ошол даттануулар менен кыйналып жүрөсүз? Анан өзүнүн жанагы белгилери, орусча айтканда симптомдору, кайсы ооруга симптомдор бар? Ошол адам менен сүйлөшүп атканда, суроо жооп болуп атканда эле
ушу визуальный дагы адамды анализ өзүм мындай акылымда анализдеймин, кандай белгилер бар, кандай симптомдор бар. Өзүңүздүн алган илимиңизге жараша. Илимиме таянып, анан ал кишинин ушул буга чейинки, мага келгенге чейинки дарыланган ооруканалардан алган жанагы выпискасы, кандай диагноздор коюлган, анализдери кандай чыккан, гемоглобини кандай жүргөн, кандагы кант, сахары кандай жүргөн, ошолордун баардыгын карап, анан кийин өзүбүз дагы давлениесин, кан басымын өлчөп, тамырын кармап, пульсодиагностика деп коет. Ошонун негизинде анан бир план түзүп алып, ошо менен иш алып барабыз. Өзү хижама жасаган адамда сөзсүз түрдө медициналык билими болгону эң жакшы. Бул замандын талабы. Анан ушул хижама илимдери болуш керек. Эч бир адам жанагы Куран үйрөнгөндө дагы устаз кармабаса болбойт. Ошол сыяктуу бул илимде дагы устаз кармап, практиковать этип, илимин алып биринчи теориясына, анан кийин ушу дарылоого, элге жардам кылам деп, ден соолук чыңдоого жардам кылам деген иштерге өтсө болот. Хижама жасалганда мен атайы шашып калдым, бир-эки буюмдарымды ала келдим. Ооба. Кээ бир хижама жасаган жерлерде мындай банкаларды бир банка менен эле, мисалы үчүн сизге койду, сиз кеткенден жууп, кургактап алып, антисептика менен тазалап алып, кайра кийинки адамга кое берет экен да. Бул жанагы боор оорусуна да алып келет да жугушту. Андай болушу мүмкүн эмес. Себеби бул кан менен ошол азыр бизде көп мамлекеттерде көбөйүп аткан гепатит А, Б, С, Д деген оорулар болгон болсо, ал жугат. Сөзсүз жугат ал. Ошон үчүн ар бир адамда ушундай индивидуалдуу банкасы болуш керек. Анан муну кантип стерилдеш керек, кантип тазалаш керек, ал боюнча да илими болуш керек. Анан эми мына ушул хижама жасап атканда жанагы кесет, насечка деп коет. Мунун дагы өзүнүн нормасы бар. Узуну канча болуш керек, тереңдиги канча болуш керек. Ошол илимдин негизинде ошол илим менен иштеш керек, насечка коюлуш керек. Анан ошол кесип аткан лезвиялары мындай атайы хижаманын өзүнүн лезвиясы болуш керек. Бул жанагы күндөлүк керектелүүчү лезвиялардан, сакал мурут алчу лезвияларды жанагы сындырып алып болбойт экен да. Ал болбойт. Ошентип жасап жүрүшөт экен, ал такыр болбойт. Хижаманы окуткан уюмдарда андай жасай бергиле деген уруксатты бербейт. Өзүнүн стерилдүү, бул лезвиялар мисалы үчүн ар бири стерилдүү. Ар бир адамга бирден иштелиш керек. Иштелген буюмдар ташталыш керек. Жанагы айткандай эле ошол бир банка менен эле биз бир туугандарбыз, же бул атамдыкы, бул менин баламдыкы деп көтөрүп келишет, жасап берип коюшат. Андай болушу мүмкүн эмес. Атасы, баласы, бир тууган ар бир адамдыкы өзүнүкү болуш керек. Балким өзү билбей жүрөт, ада гепатит Б бар же С бар, балким билбей жүрөт. Биз ошол гепатит Сны жугузуп койгонго себепчи болуп калабыз. Бул аманат, Алла Тааланын астында жоопкерчилик, жооп бериштен, аманаттан сактаныш керек. Эң туура айттыңыз. Демек, ар бир жарандын өзүнө таандык банкалары болуш керек. Аны менен бир гана өзү колдонуш керек. Башкаларга дагы бербеш керек. Абдан сонун. Эми азыр биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп атышы мүмкүн. Сиз тууралуу мен ушул сөз ортосунда өмүр баяныңыз тууралуу маалымат алып коеюн деп туура көрдүм. Негизинен эле ушул жааттагы билимди каяктан алгансыз? Сизге бул илим кантип бул илимге кызыгып калдыңыз? Ушул жөнүндө бир азын аулак айтып бербейсизби? Абдан жакшы болот. Мен өзүм медициналык коллежди бүтүргөнмүн, фельдшердик кесибим бар. Кайсы жылдары бүтүрдүңүз? 2003-жылы. 2003-жылы бүтүргөнмүн. Анан баягы азыркы учурдагы көпчүлүк биздин жарандарда болуп аткандагыдай эле бизде дагы ошол мен больницада иштеп жүргөндө, ооруканада иштеп жүргөндө айлыктын аздыгынан, үй бүлөгө жетишпестигинен бир аз
Москвага, Россия шаарына, Россия Федерациясына барып иштеп келейин деген максат менен ал жакта барып иштеп жүрүп, анан өзүм башым ооруп, аябай катуу башым ооруп, эми ал жерде барып эле көрүнө албайсыз. Бир топ кыйынчылыктар бар. Анан биз менен чогуу иштеген татар улутундагы туугандар, мусулман туугандар мага сунушташты. Мына жерге барсаң, хижама жасап берет. Башың жакшы болуп калат. Биз алып жүрөбүз деди. Алардын сөзү менен рахмат деп мен ошол Москвада хижама жасаган кабинетке бардым, хижама жасаттым. Мен өзүм сездим, баш оорум басылды. Токтоду, ошол жерде эле токтоду. Чыкканымда эле ушунчалык сону жеңилдеп, көздөрүм тунук көрүп, ошол жерде эле мен өзүм ойлондум. Аябай жакшы ушундай бир сонун дарылоо методу болуп атса, кантип биз ушуну окуп барып элибиз, өзүбүздүн элге кызмат кылганга болбосун. Дедим дагы, каякта окуса болот, изилденсем, ошол Дагестанда, Махачкалада түзүлгөн Аподит деген эл аралык элдик дарылоо боюнча уюм бар экен, когум бар экен. Анан ошолордун телефон номерлерин, соц тармактарын берди. Ошолор менен байланыштым. Алар менен келишип алып, онлайн түрүндө теориясын окуп, экзамен тапшырып, теориясы бүткөндөн кийин өздөрүнүн ошо Москвада хижама жасаган кабинеттери бар экен, өздөрү ачкан. Ошол жерге барып практика жагынан экзамен тапшырдык. Алар татар мусулман бир туугандар аябай жардам бергенге аябай жакшы, мен көңүлүмө жакты. Аябай жакшы, тартип дагы аябай жакшы. Экзаменди дагы макул, муну окуп коесуң, экзаменден өттүң деп кое берели деген түшүнүк жок. Жок. Өтпөдүң, дагы даярдан, өтпөдүң, дагы даярдан. Ошентип атып, анан Москвада буну окуп келип калдым. Ал жакта иштеп жүрүп, ошол мен жанагы трамвайный деподо иштегем. Трамвай айдаган шоферлор бизден медосмотрдон өтүп, анан кызматка чыгышат да. Ошол жердеги давлениясынын кан басымы жогору болуп, линияга кызматка чыга албай калган адам, шоферлорго мен сунуштадым да, орус туугандарга. Хижама жасап берейинби, мен давлениядан кутуласын. Макул жардам берсе, давай дешти. Анан кийин барып, үйүнө барып хижама жасап бердим. Мен бирок мындай ойлонуп, бир аз толкунданып, кужалат болуп, үйүмө келгенден кийин, квартирама келгенден кийин дагы кандай болду экен, кандай жатты экен, эми биринчи иштеп аткан практикаларым. Утуру телефондо байланышып, кандай сезип атасың? Жакшымын, прекрасно дешип, сүйүнүшүп, эртеси келип, жумушка келип, Асан доктор деп мага чай, булочка алып келип беришип, подарок алышып. Рахмат, давлением аябай жакшы болуп калды. Мен болду, мындан ары бул дарыларды ичпейм деп бир пакетке толгон, баштыкка толгон дарылар менин көзүмчө мусорго таштаган. Анан сиз ал жакта деле ошол медицина тармагында иштеген экенсиз да? Мен аларга ошо кимдин кан басымы жогору болуп калса, жанагы трамвайда айдаганга мүмкүн эмес да, чыга албай калышат. Бир күн чыкпай калса, бир 3000 рубль, 4000 рубль айлыгынан кыскарат. Ошон үчүн аларга жардам бергим келди да. Жардам иретинде мен сага хижама жасап берейин, кел. Давленияңыздан кутуласыз, аябай жакшы болуп каласыз. Мен окуганмын, сертификатымды көрсөттүм. Анан алардын результатын, жыйынтыгын көргөндөн кийин мен дагы эмне үчүн мен элибизге, Кыргызстанга барып эле, бизде аябай көп кан басымынан кутула албай жүргөн адамдар аябай көп. Тем более бүгүнкү убакта дагы эмне үчүн барып мен өзүм элимне кызмат кылсам болбойт деген тыянакка келдим, чечимди чыгардым дагы. Анан келип бул жакта кызмат кылып келатабыз 8 жылдан бери. Аябай жакшы, жыйынтыктар жакшы. Негизинен баягы бул жактагы тажрыйбанын башаты Москвада башталган экен да, демек. Москвада башталган. Абдан сонун. Анан баягы көп эле учурда жанагынтип хижаманы алгандан кийин сиз бир жыпар жутту май сүйкөп коесуз го. Көбүндө андай жок экен да. Бул сиз сүйкөп аткан май эмне болгон май? Ал жараттыктарга кандай жардам берет? Абдан жакшы суроо айттыңыз. Жогоруда айтып өткөндөй, хижама жасаган адамдын жасап аткан ошол кесип ээсинин, специалисттин
атайы илиминде, хиджама илиминде көрсөтүлгөн талаптарга жооп бере турган буюмдары болуш керек. Биринчиден ошол мына кесип аткан лезвиясы, банкасы, анан ошол сиз жакшы баамдапсыз, хиджама жасалып бүткөндөн кийин ал жерге сүртүп кое турган биздин аябай жакшы хадистер дагы бар. Кара зире майы. Бул өлүмдөн башкага оору, башка баардык ооруларга шифасы бар деген хадистер дагы бар. Абдан жакшы билесиз. Бул кара зиренин майы ошол кескен жерде бат бүтүрөт. Жаратты, бат айыктырат. Жаратты, бат айыктырат. Ошол биз кескен жерде рана заживляющий, орусча айтканда, тез бүтөт. Анан микробду түшүрбөйт, бактерияларды түшүрбөйт. Хиджама жасагандан кийин ал жерге сөзсүз түрдө зайтун майы же ошол жакшыраагы кара зире майы, азыр тимин майы деп, масло тимин деп азыр көп адамдарыбыз колдонуп атат. Ошону колдонгон бул хиджама илимдеринин талабы. Негизинен баягы өзүм да ушуну сездим, жыты да сонун болуп турат экен да. Абдан жакшы. Анан дагы бир суроо, мисалы сизге барып хиджама алып атат, сизден чыгып эле кайра укол капельница алып эки медицинаны биргеликте алып кетсе болобу же бирөөнү токтотуп бирөөнү алып туруш керекпи? Учурда баягы дарыланып аткан биздин жарандар да болушу мүмкүн да. Өтө жакшы, абдан жакшы суроо айттыңыз. Адамда кан клеткалары эскирип, кан коюлуп калганда, кандай дар-дармек болсо, кандай витаминдер болсо деле адамдын организмин кабыл алуу жөндөмү начарлап калат. Андыктан менин сунушум, мен азыр ушундай тартипте иштеймин. Эгерде неврология, мисалы үчүн кардиология, ушул жактарга жылына 6 ай сайын, жылына бир жатып жүргөн адам болсо, ошонун алдында хиджама алып, жок дегенде 2-3 процедура хиджама алып, анан кийин барып жатып лечениясын алса, абдан жакшы таасир болот. Себеби хиджама денени тазалап, кан клеткаларды, эскирген жаман кан клеткаларды тазалап койгондо кан жашарат. Жаңы жаш кан клеткалар пайда болот хиджамадан кийин. Алар кызматты аябай жакшы аткарат. Адам организмдин кабыл алуу жөндөмү жогорулайт. Азыр бизде мен эми ал дарыгерлердин аты жөнүн атабай эле коеюн. Күчтүү кардиология илимдери боюнча кандидаттар, терапия, неврология илимдери боюнча кандидаттар. Аларга биздин пациенттерибиз аркылуу биздин кабарлар жетиптир. Жакшы ал кишилердин хиджама илимдери боюнча кабары бар экен. Өзүнүн пациенттерин биринчи бизге жөнөтөт. Барып ошол баладан 2-3 жолу хиджама алып, бүттү дегенде анан бизге келиңиздер деп. Себеби алар дагы жыйынтыгын көрүп атышат. Хиджамадан кийинки дарылоо жакшы жеңилдик берет. Жакшы жыйынтык берет. Анан негизи азыр дагы бир ушундай суроо, коомчулукта бул дагы бизде бар болгондуктан ушу суроону бергим келип турат. Хиджама оорусу негизинен баягы аллергия, рак, кант диабети же жогоруда айтканда андай ушул ооруларга сунушталат, сунушталбайбы? Сунушталат. Бул хиджама биринчиден эми биз мусулман катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө амал кылган инсан катары бардык ооруларда пайгамбарыбыздын сүннөтүн колдонсок сөзсүз түрдө шифа бар, жакшылык бар. Бирок туура жасалыш керек. Ар бир адамдын өзүнүн коюлган диагнозу боюнча, өзүнүн организминин абалы боюнча ошого жараша балким 1 банка коюш керек, балким 2 банка коюлуш керек. Сөзсүз түрдө бунун пайдасы бар. Туура жасалган, илими менен жасалган хиджамада зыян жок. Эгерде медициналык талаптарын сактоо менен, медициналык талаптарды сактоо менен, тазалыкты, стерилдүүлүктү, гигиенаны сактоо менен
илими менен жасалган хижама сөзсүз түрдө жакшылык берет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдырып хижама жасатып аткандан кийин биз Алланын өкүмүнө, Алланын берген сүннөтүнө биз кантип каршы чыга алабыз? Алла Таала өзү илимди берип атса, туура. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миражга көтөрүлгөндө өзүңүздүн дагы жакшы кабарыңыз бар. Асмандын ар бир кабатында периштелер: "О Мухаммад, өзүң дагы кан алдыр, үммөттөрүңдү кан алдырганга буюр" деп ар бир кабатында айтып турган экен. Бул ишенимдүү, орусча айтканда достоверный хадис экен, абдан жакшы билесиз. Эмнеге болбосун? Биз ушул сүннөт, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө амал кылып дарыланганга, ден соолугубузду чыңдаганга эмнеге болбосун? Өзүнүн илими менен, тартиби менен жасап. Анан көбүнчө өзү адатта сиз жума күнү хижама албайсыз, кылбайсыз, иштебейсиз деген. Хижама жасоонун эң туура убагы кайсы? Айдын кайсы фразалар маанилүү? Бул багы илимий негизде ушундайбы? Абдан жакшы суроо. Хижаманы эки түрү бар. Алдын алуу, профилактика, сүннөт кылып алдыруу үчүн, анан дарыланыш максатында. Профилактика жолунда, профилактика үчүн, алдын алыш үчүн, сүннөт үчүн алдырганга бизде ушундай хадистерде дагы айтылган экен. Ай календары боюнча 17-19, 21 күндөрү жакшы күндөр хижама жасалганга. Жуманын 1-4 күндөрү хижама жасаганга сүннөт күндөр. Жана 1-4 күнү сүннөт орозо кармагандай эле, бул дагы жакшы күндөргө. Ал эми мезгилдерден кыштын чилде мезгили, кыш чилде. Анан жазындасы ушул мезгилдер өрүкүлдөп аткан мезгилдер. Ушул мезгилдер аябай жакшы. Бирок эгерде адамдын кан басымы жогорулап, балким түшүп, же канты сахары көтөрүлүп, башы ооруп, оорусу чыдатпай атса, бул мезгилдерди күтүштүн кажети жок. Андай учурда тескерисинче тезирээк жардам бериш керек. Оору өтүшүп кетпеш үчүн күндөрдү карап, бүгүн 6-күн экен, 1-күнү кел, ошол күн жакшы деп кой бербестен, ага тескерисинче эртерээк жардам бериш. Абалына жараша. Абалына жараша. Анан адамда эч кандай жанагы даттануу, ооруп аткан, эч нерсе кыйнаган нерсе жок. Сүннөт кылып, алдын алуу боюнча хижама кылдырайын дедим эле десе, анда ушул жогорку айтылган ай календары боюнча 17-19, 21 күндөрү, 1-4 күндөрү, жаз мезгилдери, кыштын чилде мезгилдери бул жакшы мезгилдер. Алла разы болсун. Биздин эже карындаштар, апалар үчүн да сунушталат хижама. Анан алар дагы кайсы убакта келиш керек, келбеш керек? Албетте. Бул хижама жынысына, улутуна, курагына карабайт. Эгерде ушул адис текшерип көрүп, буга хижама керек экенин билсе, илимине таянып билсе, дароо жасалыш керек. Анын улутуна, жынысына карабастан, курагына карабастан. Ал эми хижама жасабай турган учурлар бар. Бул биринчиси ошол жанагы кан басым төмөн болсо, ага чейин аз кандуулук менен ооруп жүргөн болсо, өтө аябай арык. Анда ага хижама жасабайбыз. Анан аял кишилерде жанагы айыз келген учурда, ошол учурда хижама жасабай турган жакшы. Анан кош бойлуу учурда. Кош бойлуу учурда, айыз келген учурда албай турган жакшы экен. Жакшы. Негизинен анан Асанычке көбүнчө баягы ушул эле маалымат багы соц тармактардан, интернет тармактардан окубуз. Айрым медик кызматкерлер хижама албоого чакырат экен да. Мунун себептери эмнеде деп ойлойсуз? Эми өзүңүз азыр жогоруда айттыңыз. Багы көп врачтар муну сунуштайт депчи. Бирок ошол эле убакчада багы 5 кол тең эмес экен дагы. Айрым учурларда мен ушундай угуп калабыз. Окуп калабыз. Сунуштабайт да мунучу. Себеби эмнеде деп билесиз? Мен ушуга кеңирээк токтолсом уруксатпы? Менин так маалыматым жок, бирок Дагестанда, Грознойда, араб өлкөлөрүндө,
алардын жанагы ден соолук сактоо министрлиги бул хиджаманы кабыл алышыптыр. Кабыл алышып, биздин мына мисалы үчүн поликлиника деп коебуз го, ошону медициналык кызмат көрсөтүлгөн жерлерде мисалы үчүн ийне сайуучу бөлмө, жарат таңуучу бөлмө, анан хиджама жасоочу бөлмө атайында бар экен. Аны текшерип, дарыгерлер текшерип көрүп, сен хиджама алсаң жакшы экен деп жөнөтүп, кадимкидей эле алышат экен. Эми биздин хиджаманы аябай жакшы түшүнүп, туура мамиле кылган дарыгерлерибиз абдан көп. Мен өзүм мисалы үчүн мага ушул биздин Минздрав ден соолук сактоо министрлигинен дагы иштеген дарыгерлерибиз дагы менден хиджама алып тургандар бар. Көп. Дарыгерлерибиз дагы бар көп, келип хиджама алып турушат. Ал эми ушул хиджаманы такыр ал категорически болбойт деген тыюу салган да дарыгерлерибиз көп. Алардын менимче алардын максаты ошол ал жерден дагы бир орunu жуузуп албасын, туура эмес жасалып хиджама кан басымы түшүп кетип дагы кыйналып кетпесин, өзүнүн оорусу дагы өрчүп кетпесин деген коркунучтардан сактаныш максатта айтса керек деп ойлойм. Себеби азыр өзүңүз дагы көрүп, угуп жүрсөңүз керек, көп жерлерде хиджама жасаган балдар, кыздар, эжекелерибиз көбөйүп кетти. Алардын медициналык билими жок, хиджама тууралуу илими жок, мындай практикалык түрдө үйрөнүп алып жасап жүрүшөт да. Бул аябай кооптуу, адамдын ден соолугу аманат, мыйзам чегинде жоопкерчиликти сезиш керек, моюнга алыш керек. Алланын астында жоопкерчиликти сезиш керек, моюнга алыш керек. Мен азыр дагы ушул учурдан дагы пайдаланып айтат элем. Ушул хиджамага каршы болгон дарыгерлер булар ошол жанагы коркунучтардан алдын алыш максаттагын айтса керек деп ойлойм. Негизинен багы сиз абдан туура белгилеп айттыңыз, жана башында жана жугуштуу оорулар болуп, анан багы адамдын ден соолугуна дагы багы ого бетер коркунуч жаралбасын дегенде. Себеби дегенде эми бардык жерде эле балким медициналык талаптар сакталбайттыр. Балким ошондон өздөрүнүн тажрыйбасында да бардыр балким бул нерсе. Ошондон болушу мүмкүн экен да. Мүмкүн. Ошол эгерде бир дарыгерге келип, мен хиджама алдырайын дедим эле, ушуга кандай карайсыз деп сураган болсо, ал дарыгер өзүнүн бейтабы, пациенти өзүнүн мунун кан басымы кандай жүрөт, каны кандай жүрөт, жакшы билет. Хиджама боюнча окуган болсо, медициналык илими, билими болсо, жасатыңыз деген сунушту айткан эң жакшы деп ойлойм. Себеби сүннөт, хиджама сүннөт. Сүннөт болгон үчүн буда шифа бар. Сөзсүз шифа бар. Бирок ошол жана басып, мен аябай жакшы басым менен айтат элем, туура жасалыш керек да, туура жасалса. Бирөөгө себепчи болуп, ден соолугу жакшы болуп кетсе, бул абдан жакшы жетишкендик деп ойлойм. Абдан сонун. Анан Асан ажы, биздин ошол бир туугандарыбыз ушул кардиологияга жатып, анан ошол кардиолог врач эркек киши экен, айтып калды. Эми ал улуу киши болгондуктан мен коштоп барып калдым эле. Биринчи кеңеш ушул болду. Сиз абдан чарчаптырсыз. Мээңиз абдан чарчаптыр. Сиз биринчи хиджам алдырыңыз. Анан эртең биз сүйлөшөлү деди. Палатага бөлүп берди. Анан эми ал убак ушул ал врач сунуштап калды, эгер кааласаңыз бизде врачтар бар, алар жазап беришет деп. Кайсы жыл экен так эсиме жок болуп атат. Анан биз кетип калдык. Анан мен кийин сурадым ошол врачтанчы, сиз эмнеге биринчи ал пациентти текшербей туруп палатага жаткырдыңыз, текшербей туруп бирок хиджама алууга сунуштадыңыз десем, айтты да, бул хиджама психологиялык жактан стресске түшүп калган адамдын жакшы ойлонуп калуусуна дагы бир жардам берет деди да. Ушул боюнча сизден сурайын деп аткам да. Дал ушундайбы? Дал ушундай. Хиджама адамды жөн гана физикалык жактан кан клеткаларын тазалап койбостон,
руханий дагы тазалайт. Эми кантип, орусча айтканда каким образом, бардык адам затында кан клеткалар секунд сайын өлүп жаралып ушинтип иштеп турат. Секунд сайын. 1 секундта 2,5 миллион кан клетка өлөт. Бир дегенде. Ошол эле учурда 2,5 миллион жаңы кан клетка иштеп чыгат. Эскирген кан кетет, тазаланып чыгат, жаңы кан чыгат, ошентип кетип тазаланып турат. Бирок кандайдыр бир себептер менен ошол эскирген жаман кан клеткалар бизде ошол кандарды тазалап туруучу орган көк боор, орусча айтканда селезенка деп коет. Ошол органга жетпестен биздин денебизде майда кан тамырда калып кетет экен да. Аз-аздан ошол эскирген кан клеткалар топтолуп атып, бизде денедеги кандын сапаты начарлап калат экен. Кан коюланып кетет экен. Бул жаман кан клеткаларды бир дагы дары-дармек хиджамадай кылып кыска убакытта тазалай албайт. Мен дагы бир жолу айтам, хадистерге таянып, окуган илимдериме, практикама таянып айта аламын. Бир дагы дары-дармек хиджамадай кылып, туура жасалган хиджамадай кылып, ал эскирген кандарды кыска убакытта тазалай албайт. Эми хиджамада ошол эскирген жаман кандар алынат дагы, биздин денеде жаңы кан клеткалар, жаш кан клеткалар пайда болот дагы, алар жанагы сиздей болгон жаш кадрлар сыяктуу изденип иштейт. Баш мээге, дененин бардык бөлүктөрүнө кычкылтек, кислород орусча айтканда. Ошол жетиштүү өлчөмдө жете баштайт. Адамдын мээси жакшы эс алат. Жакшы жанагы ойлонгонго, уктаганга жакшы себепчи. Себеби адамдын мээсинде кислород жетиштүү өлчөмдө барып турбаса, баш оору, шакыйна, мигрен деп коет. Баштын давлениясы, көздүн давлениясы, уйкусуздук, алсыроо, шалдыроо, канча уктаса дагы уйкусу канбайт. Эртең менен турса деле кайра эле чарчап тура берет. Бул биринчиден ошол баш мээге кычкылтектин, кислороддун жетишпестигинин белгилери. Ал жерге жанагыдай кымбат капельница деп коет, астма уколдорду катамына бере тургандарды бергенден көрө, эгер ден соолугу ошого уруксат жанагы карама каршылыгы жок болсо, хиджама алса, бул аябай жакшы жардам берет. Демек, адамды руханий дагы тазалайт, бул уйкусун дагы калыбына келтирет. Демек, сиз айткан, сиз койгон азыркы диагноздун баары менде бар экен, демек мен алышым керек экен. Алышыңыз керек. Абдан сонун. Анан азыркы убакта Асанажы, мисалы, көп учурда офистик жумуштар болуп калды, анан бел оорулар көбөйдү да. Бел оору, анан ошол учурда жанагынтип грыжа деген оорулар көбөйүп атат азырчы. Негизинен баягы сиз ушул жаатта дагы илимиңиз бар экенин билебиз. Булар эмне кылыш керек? Кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчиден бул ушул омурткалардын, бел омурткалардын ооруларын негизги азыр көп тарап аткан, көп адамдарыбыз кыйналып жабыркап жүргөн бул грыжа. Омуртка аралык грыжа. Мунун келип чыгуу себептери кыймылдын аздыгы, кан айлануунун жакшы эместиги, жанагы образ жизни деп коет го, жанагы көп отуруп, кыймыл жок, жумушка келди, кечке иштеди, үйүнө барды, уктап калды. Денедеги кан айлануу жакшы эмес, омурткаларда кыймыл жок. Ошодон грыжалар келип чыгып атат. Анан оор жумуш кылгандарда өзүнүн жанагы эрежесин, тартибин сактабастан өтө көп көтөрүп, эс албастан иштеп, күч келтирип койгондо бул ушул грыжа оорусу пайда болуп калып атат. Грыжаны өзүңүз айткандай грыжаны дарылаш боюнча дагы мен окуп келгенмин. Грыжаны дарылоодо азыр кастоправ дегендер ушу аябай көп бизде. Модада болуп баратат. Модада болуп баратат. Барганда эле жаткырак алып эле кармалап туруп эле, сенде мынчанча омурткаңда грыжа бар экен.
токто деп туруп эле молоток балка менен колдор менен ургулап кайрып ушундай кылып кайра жабыркатып коюп атат. Биринчиден анын грыжасы даана билиш үчүн кол менен кармап грыжаны билиш мүмкүн эмес. Аны эгерде грыжага ушундай бир орусча айтканда подозрение болсо, балким грыжа бар окшойт деп белгилери болсо, анда жанагы магниттик томография ошого жөнөтүп, кайсы омурткасында грыжа, канча миллиметр грыжа чыкты, даана билип алып, анан ошонун негизинде комплекстүү дарылаш керек. Комплекстүү дарылаганда бул жерге эмнелер келет? Ал жерде биринчиден кан айланууну жакшыртыш керек. Булчуңдарды бошотуш керек. Анткени грыжа пайда болуп, омурткалар бир аз жылышып калганда, булчуңдар мындай түйүлүп калат да, спазм деп коет, ошо орусча айтканда. Аларды бошотуш керек. Тамак ашына туура тамактанууну жазып бериш керек. Иче турган витаминдерди туура тандап бериш керек. Анан баса белгилеп айтат элем, грыжаны дарылап атканда эгер адамда өт жакшы иштебесе, бөйрөк жакшы иштебесе, анда аны дарылаш, жакшы жыйынтык алыш кыйын. Грыжаны дарылаганда омуртканы эле ургулап, койгулап, чойгулап, жылдырып койду, бул менен маселе чечилбейт. Көп кездешип калып атат. Ушундай костоправтарга барган, аны томография изилдөө жүргүзгөн эмес, кол менен кармалап көрүп, предварительный диагноз койгон дагы, ургулап, чоюп койгон, анын жыйынтыгында анын буту иштебей калган, оорусу күчөп кеткен. Бул ошо илимсиздиктин, орусча айтканда жанагы халатный отношение эмне болуп калат, ушундай бир шалакылык мамиле менен адамдар жабыркап калып атат. Хижамада дагы ушундай жабыркап калып атат. Анан сөөк муунду дарылаганда дагы. Мен айтат элем, эгерде грыжаны дарылаш болсо, сөзсүз түрдө томография изилдөөдөн өтүп, анан ошонун негизинде комплекстүү түрдө дарылаган жакшы. Негизи ушул боюнча сиз кандай кеп кеңештерди берет элеңиз негизинен? Мен бул грыжа пайда болбош үчүн, грыжадан сактаныш үчүн балдарды кичинесинен кыймылга көндүрүш керек, спортко көндүрүш керек. Азыр ушул мына интернет деген аябай күчөп кетти. Бир жаштагы балдар керек болсо биргече элек балдар деле телефонду көрүп калды да. Көп биздин жаштарыбыз, жаш муундарыбыз ушул телефондо отуруп, ушу грыжаны алып келип атат. Демек отуруп калат 4-5 саат. Омурткада кыймыл жок, омуртканын айланасындагы булчуңдар аябай бош, грыжа пайда болот. Омуртканы негизинен ушул омуртканын тегерегинде булчуңдар бар. Бизди Алла Таала ушунчалык кынтыксыз жараткан, бардыгы орду менен жаралган. Бул булчуңдар бекем болуп, орусча айтканда крепкий, чың болбосо, омурткаларда грыжа пайда болот. Демек, балдарды жашынан жанагы физкультура, дене көнүгүүлөрүнө, кыймылга үйрөтүш керек. Ошондо биз грыжадан сактайбыз. Аябай көп отуруп коюп атат биздин жаш муундарыбыз. Түнү менен эртеден кечке сөзсүз түрдө грыжа пайда болот. Анан дагы бир жакшы себепти айтып коеюн. Биздин Максат ажекем, сиз деле айылда чоңойгон баласыз. Айылда биз кичинебизден кетмен чабат элек, чалгы менен чөп чабат элек. Бул грыжа мойну бардык омурткаларга эң сонун көнүгүү болгон. Азыр айыл жерлерде дагы ошондой иштер азайып кетти. Бардыгы техника болуп кетти. Трактор оруп берет, трактор престеп берет. Кыймылдын жоктугу ушул азыр сиз жакшы туура айттыңыз. Грыжа аябай жашарып кетти. 8 класстан баштап менин практикамда 8 класстагы балдарды, кыздарды алып келет грыжа. Текшерип, изилдеп көрсөм, омурткалары мындай кыйшайган, сколиоз деп коет, оңго кыйшайган, солго кыйшайган, бүкүрөйүп калган. Бул ушул кыймылдын жоктугу, денени кыймылга тарбиялагандын жоктугу. Эгерде биз канча кымбат витаминдерди ичсек деле, канчалык туура тамактансак деле, биздин денебиздеги булчуңдарды өзүнүн калыбына келтирип, көнүгүүлөрдү жасап, аны бекемдеп жүрбөсөк, бул грыжа көбөйгөндөн көбөйө берет. Мен ушу мына сиздердин эфирден пайдаланып дагы баса белгилеп
ким келет? Биздин балдарды, инелерди, карындаштарды жаштайынан кыймылга үйрөтүш керек. Ошого көндүрүш керек. Ошол грыжа болгон жаранды хижам алса болот, болбойбу? Болот. Грыжаны дарылап атканда мен практикамда мен ушу иштеген ишимде ушундай метод менен дарылаймын. Ага келгенде эле дароо омурткасын бурагылап, койгулап, чойгулап антпеймин. Эгерде кээде ушундай учурлар болуп калат, катуу жыгылып кетип, бел омурткасы чыгып кетет. Белим чыгып кетти десе, анда тез арада белин салып беремин. Себеби талап ошондой. А эгерде көптөн бери грыжа болуп жүргөн болсо, аны акырындык менен хижама жасап, ошол өзүнүн илимий точкаларына хижама жасап, булчуңдарды жумшартып, кан айланууну жакшыртып, өттү тазалап, бөйрөктү тазалап, анткени булар зат алмашууга, кальций элементтеринин сиңишине жакшы жардам бере турган себептер. Анан кийин омурткалар даяр болгондо, анан омурткаларды салып, чозуп, ордуна койсо, бул жакшы жардам берет. Мен ушул өзүмдүн практикама таянып айта аламын. Эгерде аябай чоңоюп кетип, 14-15 миллиметрден чоңоюп кетип, жүлүндү, нервти 60%, 70% жабып калбаган эле болбосо, экстренный операцияга муктаж болуп калбаган болбосо, грыжаны 90% айыктырса болот. Операциясыз. Жөнөкөй жол менен, элдик дарылоо ыкмалары менен, көнүгүүлөр менен, туура тамактануу менен дарыласа, иншалла болот. Негизи баягы сөөк ооруларын, бел ооруларын дейли, ошолордун алдын алуу үчүн негизги сиздин сунуш спорт болуп атпайбы? Спорт. Анан кээде баягы көп учурда эле болуп калат, операцияга кириш керек болуп калат да. Негизинечи өзүңүз дагы айттыңыз, унутпа 90% операциясы жок айыктырса болот депчи. Бел ооруганын белгилери болсо, демек сизге кайрылыш керек экен да. Сөзсүз түрдө. Аны текшерип көрүш керек. Анан бул жерден сиз ошол оорулардын алдын алууда жанагынтип эмерти тарттыртып, текшертип көрүп анан диагноз чыгасыз да, Анан дарылайбыз. Өзү бул адамды кармап турган бул омуртка, позвоночный столб деп коет, омуртка болуп эсептелет. Омуртканын ичинде жүлүн бар. Бул баш мээнин уландысы. Баш мээден чыккан буйруктар, сигналдар ушул жүлүн аркылуу келип, анан нервтер менен биздин ички органдарга буйруктар келип турат. Сен муну аткар, сен муну аткар. Башкарып туруучу канал. Кимде белин оорутуп алса, же жыгылып оорутуп алса, буттар уктап калгансып чымырап аткан болсо, кыймылдаганда жанагыдай ток тартканда болуп зырп деп кармап калып, ушундайлар болуп жүргөн болсо, убакытты өткөрбөстөн токтоосуз түрдө адистерге көрүнүш керек. Сөзсүз түрдө көрүнүш керек. Азыр интернет тармактарында ушундай бир мен туура эмес, жакшы эмес немелер, жарыялар болуп атат. Дарыларды 3 күндө гарантия грыжаны жок кылат, 3 күндө гарантия бөйрөктү айыктырат, 3 күндө гарантия простатитти айыктырат деген аябай көп болуп кетти. Ошого ишенип алып жабырктаткандар аябай көп. Ошондойлорго ишенбестен атайы адистерге барып көрүнүп, текшерүүдөн өтүп, ошого жараша дарыланып койгон бул эң жакшы. Анткени туура эмес коюлган диагноз менен, туура эмес дарыланган, туура эмес дарылоо менен ооруну өтүштүрүп алса, мисалы үчүн ушул грыжаны эле алсак, грыжа жүлүндү 60%, 70% жабып калган учурлар болот. Бул эмне себебинен? Бул ушул туура эмес диагноз менен жакшы жана дарылоо туура эмес жүргөндөн айынан болуп калганда, себеби эмне? Белим оорутат барганда текшерип көрүштү. Ага жанагы убактылуу ооруну баса турган уколдор жазылды. Диклофенак мисалы үчүн, кетанал, ошону 5 күн алып кой. Бир-эки витаминдерди кошуп коет. Ал чындап ооруну басып коет. Оорубай калат. Айыгып калдым деп ойлойт, жакшы жүрөт. Бирок грыжа чоңоюп кете берет. Токтоп өткөн да. Чоңоюп бара берет, анан жүлүндү, омуртканын ичинде жүлүндү такыр жаап калат. Анда
мисалы үчүн белден ылдый жагы иштебей калышы мүмкүн. Колдор иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан мен мындай атайы адистери менен дарыланган, алдын ала текшерүүдөн өтүп жүргөн бул биздин ден соолукка аябай жакшы. Жылына бир жолу, жок дегенде жылына бир жолу анализдерди тапшырып, кан анализдерди, УЗИ ички органдарды текшерип, текшерүүлөрдөн өтүп турган бул абдан жакшы. Себеби ооруну дарылаштан, дарылаганга караганда ооруну алдын алуу оңой болот, жеңил болот. Качан гана ооруп, бизде көбүнчө бизде Кыргызда ушундай баса албай калганда анан кийин барабыз. Акыркы стадияга жетип калганда анан барабыз. Уже анда кеч болуп калат. Дарыланса дагы толук ойдогудай кайра калыбына келүү мүмкүнчүлүгү аз болуп калат. Асаначки анан багы кээде адамдарда да болуп калат го. Жанагынтип бирок өзү физикалык жумушту аз кылса деле бели ооруй берет да. Бир аз эле кыймылдады, белим деп жатып калат. Бул эмне себептен дейсиз? Же жанагындай өзүңүз айткандай багы жаштайынан физикалык жумушту көбүрөөк кылбагандан деп ойлойсузбу? Же кээ бирөөнүн табиятында ошондой болушу мүмкүнбү? Бул жерде бир тараптуу айтканга болбойт. Балким балада, адамда табиятынан болуп калса дагы мүмкүн. Байкалбай чоңоюп кетет. Керек болсо ошол төрөт учурунда дагы баланын бир омурткасы, бел омурткасы жылып калган, төрөт учурунда. Ал эч кандай белгилерди берген эмес, чоңойгон бала. Анан азыркы сиз айткандай учурлар болуп калат. Балким бир жерде туура эмес акыбалда, туура эмес абалда оор көтөрүп койгондо омуртка бир аз жылышып калган. Омуртканын ар кандай патологиясы болот. Буралып калат. Ротация деп коет. Бир аз алдыга, оңго, солго бир аздан жылышып калат. Көп учурда, мындай учурда бизде оору берип, белгилерди дароо бере койбойт. Ошон үчүн жанагы жылына бир жолу өтүп турган жакшы деген учулда. Ал эми баягы көп жумуш кылбаса деле бир аз кыймылдаса бели ооруп калып атат. Демек, бул чыныгы адистерден бир сыра текшерүүдөн өтүп коюш керек. Ал жерде маселе омурткада эле эмес болуп калат. Балким омуртка бардык ордунда, бирок булчуңдар да болуп калат. Балким сууга өтүп калган. Мунун себептерин карап, изилдеп чыгып, анан сиздики будан болуп атыптыр. Бизге ушундай көбүнчө жаш мындай улуу мундагы абалар, эжелер келет. Текшерип көрсөм, омурткалар бардыгы жайында, ордунда, бирок ооруйт. Анализ тапшырсак, ал кишиде орусча айтканда воспаление, шамалдаш көп. Бул сууктан болуп атат. Омурткаларга суук тийип калган, муздатып алган, шамалдатып алган. Ошонун эсебинен булчуңдар жыйрылып калгандагы, ал жерде кан айлануу жакшы болбой, бел оору берип атат. Ар бир оору бизге берген, организмдин бизге берген белгиси. Бизде биякта проблема болуп атат, текшертип кой. Мисалы, тизе муун ооруп атат. Демек, ал жерде бир маселе бар. Же муун жылышып калды, же кан тамыр кысылып калды, же нерв кысылып калды. Бизге оору берип аткан бул белги. Ошон үчүн сиз айткандай болуп, бир аз кыймылдасам эле белим ооруп атат деп келген адамды дароо эле омурткасыны койгулап, чапкылап кереги жок. Анын себебин таап алыш керек. Бизге азыр сөзүңүзгө аралжа кечиресиз. Мага бир 3-4 күн мурда аксакал келди. Бардыгы жакшы, өзү 5 маал намазда, омурткалар бардыгы ордунда, белине ооруп атат. Аны мен анализге жөнөтүп текшертсем, бул анализдерде ушундай соя деп коет, воспаление, шамалдаш аябай көтөрүлүп кетиптир. Аба сизге азыр эчтеке кылыштын кереги жок. Ушул жерге жанагыдай ысыта турган маздарды колдонушуңуз керек. Анан тамырдан бериле турган осмоколдорду алышыңыз керек. Воспаление, шамалдашты чыгарыш керек. Ошо менен эле жакшы болобу? Мен андайды көп алдым деп ишенбей бир аз кетти эле. 3 күндөн кийин жанагы аксакал аба келип, ыраазычылыгын айтып,
сиз айткандай болду. Белим сонун болуп калды. Ысып, буттарым дагы муздай берчү эле, алар дагы сонун болуп калды деп. Бул жерде айтайын дегеним, ар бир оорунун белгиси менен дарылабастан анын себебин табып, себебин алыш керек. Себебине ошону жок кылыштын аракетин кылсак, бардык оорудан айыкса болот. Алла Таала бардык эле илдетти ооруну шипасыз бербейт экен. Ар бир оорунун илдеттин шипасы бар экен, изденип аракет кылсак мээнет. Демек аракет кылыш керек ар бир нерсеге. Аракет кылыш керек. Абдан керемет. Анан адатта сиз барганда дайыма текшерүүдөн өткөндөн кийин жана процедуралардын баардыгы бүткөндөн кийин чөп дарылар жазасыз. Бага айтайын дегеним, кадимки дарыларды сунуштабайсыз. Атайын чөптөрдү бересиз. Бага булардын баардыгы тең дары дармекти колдонбоого чакыруу же баягы сиз ошол дарыга караганда чөп батыраак эффект берет дейсизби? Бул максат азыр фармакология жаатында ушундай аябай көп дарылар аябай көбөйдү. Дарылардын аябай көп түрү, аябай көп. Анан көп учурда ошол дарынын зыяны дагы болуп калып атат да. Бир эле мисалды сизге айтып берейин. Кан басым жогорку болгон адамдарга, мисал үчүн медицинада кан басымды түшүрө турган дарылар жазып берет. Болду, сиз ушуну өмүр бою ичип жүрөсүз. Чындап эле ошол дарыларды ичип жүрсө давлениеси, кан басымы жакшы жүрөт, ичпей койсо көтөрүлөт. А балким ушуну кан басым эмне үчүн көтөрүлүп атат? Ушунун себебин издеп туруп, себебин жок кылып койсок, кан басым көтөрүлбөй калат. Кан басым бекерине көтөрүлүп аткан жок. Кайсы бир жерде бир бузулуу маселе болуп атат, орусча айтканда нарушение, проблема болуп атат. Ошон үчүн давление, кан басым көтөрүлүп атат. Кээ бир учурда кан басымдын жогору жүргөнү, наоборот, ошол адамдын ден соолугун сактап жүргөн болуп калат да. Кээ бир учурда. Себеби мисалы ушуга мисал биздин бөйрөгүбүз канды сорттоп турат да, тазалап турат. Ошол канды сорттоп тазалаганга жетишпей калганда баш мээге айтат: "Ай, мен жетишпей атам. Азыр жаман мусорлар, уулар бунун денесине өтүп кетиши мүмкүн", сигналды берет. Анан баш мээ анда токто дейт дагы, "Мен сага канды көп жөнөтөм" дейт. Адамды сакташ үчүн, жанагы уулар өтүп кетпеш үчүн бөйрөккө баш мээ канды көп барышка буйрук берет. Бөйрөккө канды көп бере баштайт, ошол учурда кан басым жогорулайт. Бирок ушул нерсе менен бул организм өзүн өзү оңдоп атат да. Биз болсок кан басымды түшүрө турган дарыны берип коюп атабыз. Организмибиз, биздин организмибиз өзүнүн проблемасын, өзүнүн маселесин чечип атса, биз ага карама-каршы дары берип коюп атабыз. Демек, бул жерде кан басымды түшүрүүчү дарыны ичирбестен бөйрөктү дарылап койсок, кан басым өзү эле түшүп калмак. Эми дары чөптөр боюнча ошол химикат жанагындай фарм заводдордо жасалган таблетка дарыларга караганда биз чөптөр менен дарылансак, ден соолукту чыңдасак, албетте зыяны жок, пайда. Мисалы үчүн ошол давлениясы, кан басымды түшүрүп берип аткан дарыны узак убакытка ичип жүргөндө мунун бөйрөгүнө, бооруна, көк бооруна зыяны сөзсүз түрдө берет. Эмне үчүн биз өзүбүздүн тоолордо өскөн чөптөрдөн дарыласак болбосун? Мен азыр дагы ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Бизде азыр Кыргыз Флора деген жакшы жамаат бар, компания бар. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын чөптөрү менен бардык ооруларга дары жасашат. Аябай жакшы технология менен жасашат. Ферменттеп, жогорку кан басымга, кант диабетине, муун ооруларга бардыгына. Бул дары чөптөр менен ден соолук чыңдаганда эң жакшысы зыяны жок, пайдасы жакшы. Азыр мен дагы бир ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Азыр мына интернет тармагында жана айткандай, сиздин простат, мына эркектерде көп кездешип аткан простатит алайлы. Простатитиңиз болсо 3 күндө жок болот.
гарантия деп ушундай көп рекламалар чыгат. Мүмкүн эмес андай. Бул жалган. 100% жалган деп айта алам мен. Мисалы үчүн ошол простатасына деп берген чөп болсо, аны адам алып өзүн билбейт, каеринде эмне проблема бар, нарушение бар. Ичет, балким анын ашказанына зыян келип калат. Балким анын ашказанында жара бар. Балким бөйрөгүнө туура келбей калат. Ошондуктан өз алдынча үй шартында интернеттеги дарыларды алып, дарыланганды токтотуш керек. Бизге ушундай көп келет мындайчы. Ушундай дары алып иштим эле, бөйрөккө жакшы дегенден, чөптөн жасалган дары дегенден интернеттен заказ кылып алдым эле, ушуну ичип аттым эле, андан эле ушундай болуп калдым. Не болду? Текшерип көрсөм, кан басым аябай түшүп кеткен. Көрсө, жанагы бөйрөккө жакшы 3 күндө бөйрөктү аяктырат деген дарыда противопоказаниясы жүрөт. Кан басымды түшүрөт. Кан басым төмөндөр ичпегиле деген. Саткан киши ага маани берген эмес, соодасын жүргүзгөн. Гарантия 3 күндө аяктырат деп. Ага ишенип, карапайым эл алып ичип атат, ден соолугуна зыян болуп калат. Ошон үчүн интернеттеги үй шартында өз алдынча өзүңүздү өзүңүз дарылап алыңыз деген чакырыктарга ишенбеңиздер. Бул ден соолукка өтө кооптуу. Абдан сонун. Биз эми убакыттын соңунда мен сизге эркин микрофон берейин деп турам. Бүгүн абдан бир хиджама жаатында жанагындай сөөгү оорулары, грыжа жаатында да абдан кенен маектештик. Ушул учурдан пайдаланып биздин калкыбызга эмне деп айтат элеңиз? Балким сунуштарыңыз бар, балким каалоо тилектериңиз? Абдан жакшы. Биринчиден ушул бүгүнкү ыйык жума күндө ушундай бир элге маалымат берип коелу деген сиздерге Алла Таалам ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, жамаатыңыздарга рахмат. Бүгүнкү жума намазыңыздар кабыл болсун. Анан биздин кыргыз элине менин айта турган кеңешим ооруну дарылаштан мурда алдын алган жеңил. Андыктан туура тамактанууну, жашоо образын туура тандаганды аябай маани берели. Азыркы айтып өткөндөй эле үй шартында дарыланып алгыла, үй шартына жардам берет деген чакырыктарга ишенбеңиздер. Кайсыл жерге барып хиджама жасатсаңыздар дагы, дарылансаңыздар дагы биринчи ошол адистердин илимине маани берип, сурап, тактап, жакшы маалыматты алып анан дарыланыңыздар. Эч кандай ооруну, эч бир ооруну адам өз алдынча үй шартында дарылап алыш, оңдоп алыш мүмкүн эмес. Өзү медик болсо анда мүмкүн. Бирок илими жок туруп андай болушу мүмкүн эмес. Анткени терс көрсөтмөлөр кездешип калат. Кыргыз элине бардыгына чың ден соолук, бекем ден соолук, берекелүү өмүр рызыкларды насип этсин Алла Таала. Ар дайым чың ден соолукта ушундай жума күндөрдө, жакшы күндөрдө жолугушуп жүргөндө Кудайым насип этсин. Сизден жараткан Алла Таала өзү ыраазы болсун. Биздин студиябызга убактыңызды бөлүп, биздин коомчулук үчүн, элибиз үчүн абдан бир жакшы сунуштарды, кеп кеңештериңизди, далилдүү маалыматтарыңызды айтып өттүңүз. Ал эми биз бул эфирден эмне жыйынтык чыгарабыз? Демек, биздин жарандар хиджама алдырабы же жанагындай омуртка сөөктөрүн каратабы, өзүнүн адистигинен бар, медициналык жактан илими бар гана адиске кайрылыш керек. Эң туура. Баягы практикалык түрдө көп жылдан бери эмгектенген, илими бар гана адис жасаш керек экен хиджаманы. Жыйынтык чыгардык. Эми урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиябызда элдик дарыгер агабыз Асан Ажы Калыбеков болду. Мынакей сиздерде кандайдыр бир көйгөйлөрүңүздөр болсо, жанагындай кан басымы төмөн башка оорулардан башка болсо, мынакей биздин Асан Ажыбызга кайрылсаңыздар болот. Кеп кеңештерин угуп, ажекебиздин өзүнүн дагы балким көйгөйлөрүңүздөр болсо, кайрылып суруш пикирлерин уксаңыздар да болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Алла ыраазы болсун сиздерге. 1 мүнөткө дагы бир айта турган. Эгерде көрүүчүлөрдө суроолор болуп калса, мен сиздерге номерлерин берип кетейин. Кандай суроо болсо байланышып сураганга болот. Абдан сонун. Кеңеш алганга болот. Абдан сонун. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүнүн номерин да калтырды ажекебиз.
Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Аллахтан амандыгында болуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Мындан кийинки дагы эфирлерибизде буюрса дарыгер, элдик дарыгер агабызды, асыл ажыбызды чакырып турабыз.